9 марттан баштап Бишкек шаарындагы мектептерде башталгыч класстардын окуу процесси калыбына келтирилет жана бала бакчалар жарым-жартылай иштей баштайт. Бул тууралуу Бишкек шаарынын вице-мэри Айжан Чыныбаева шаардык эпидемияга жана эпизоотияга каршы комиссиянын жыйынында билдирди. Анда эпидемиологиялык кырдаалды мектепке чейинки балдар арасындагы корч вирустук оорулардын тенденциясын, анын ичинде COVID-19 жана окуу процессин коопсуз жүргүзүүнүн мүмкүндүгүн эске алуу менен бир катар чечимдер кабыл алынды. 9 марттан тарта 2, 3, 4 класстар үчүн окуу процесси жана бала бакчалардагы даярдоо жана жогорку топтун балдары, анын ичинде ата-энелердин бири тарабынан тарбияланып жаткан балдар үчүн ишмердүүлүгү калыбына келтирилет. Бишкек шаардык мэриясынын билим берүү башкармалыгына мектепте окууну топторго бөлбөстөн сабакты 40-45 мүнөттүк узактыкта Билим берүү жана илим министрлигинин, Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин биргелешкен буйругу менен бекитилген 2020-2021 окуу жылында билим берүү процессин пандемия шартында уюштуруу боюнча нускамасына ылайык ишке ашыруу тапшырылды.